Elge vardım, Tonga vardım, Жетегүзгө bardым, Аксуга bardым, Балыкчыга bardым, көптөгөн айтып атат. Эл айтып атат, бул тууңарды ээрчебейбиз деп атат, жаңы кабыл алган тууңарды. Бул тууңарды ээрчебейбиз. Биз бул тууну өзгөртпөгүлө, эмне болсо да ошо болсун, эмне кандай деп кабыл алган ар ким адамдын өзүнүн эрки, бирок биз ушуга көнүп калдык. Туудан колуңарды тарткыла, бул ар бир үйгө кетти деп атат. Үйгө барсам, бала бакырамда, энем дагы, туугандарымдын баардыгы каршы чыгып атат. Тууга тийбегиле деп атат. Ошондуктан экинчи окууда биз бул маселени карайбыз. Анан элдин үнүн угам мен. Биринчи окууда макул деп добуш бердиңизби? Макул деп добуш бергем, концепциясына бергем. Негизи биринчи окууда концепцияда, биринчи окууда концепциясын кабыл алат. Экинчи окууда каршы болгондор менен, башкалар менен сүйлөшүп, авторлор өзү чечишип түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек. Эгер ошол жерден түшүндүрүштөрүн жүргүзө албай, эчтеке кыла албай калса, анда депутаттар колдобой коюшу мүмкүн. Үчүнчү окууда катасы билесиздер. Ошон үчүн туу боюнча мен элдин угам, себеби эл мени шайлаган. Эл однозначно каршы. Ошон үчүн элдин пикирине эч кандай рахмат. Кечелер Инстаграмда айтты да, бул туу тууралуу өзүнүн колдой турганын билдирбеди. Анан эгер божомолдосок элдин пикирин эске албай эле тууну өзгөрткөн акчат окшойт. Сиз кандай баа бересиз? Бул эми мындай да, мен өткөндө айтпадым да. Туунун концепциясы өзгөрбөйт, элементтерин эле өзгөртөбүз деп атат, кечирме. Өзгөртөбүз деп атат. Эми ал депутаттын мыйзам укугу берген укугу. Депутат мыйзам чегинде анын өзүнүн мыйзамын алып келет, өкмөт ошого заключение берет. Бул алардын укугу, муну жаман көрбөшүбүз керек. Тигини жамандап, муну сөгүп. Бирок кээ бир мыйзамдар Өлкө жетекчилери өзгөртөбүз деп атат. өлкөнүн жетекчилигин бул Колдой жерден болгонун билдирип атат. мындай да, өлкө жетекчилиги бул жерден өзгөртүүгө укугу жок. Алар мыйзамда алар неме эмес. Алар мыйзамдын андай десем инициатор эмес. Ошон үчүн колдобой алардын пикири. Бирок мыйзамдын бул жерден чечебиз, биз чечебиз депутаттар. Ошондуктан дагы жолу айттым. Эл туунун өзгөрүшүнө каршы, мен элдин. Рахмат.